Медициналык академиянын мугалими пара менен кармалды. 150 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Иса Ахунбаев атындагы ММАнын окутуучусу кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Анын кармоо учурунда окуу жайдын студенти болгон. Анын жанынан 100 000 сом акча каражаты табылган. Ал акчаны өзү окуган окуу тайпасындагы студенттерден чогултулган. Кышкы сессияда экзамендерди жакшы тапшыруунун кепилдиги катары мугалимге берүүнү көздөгөн. Атайын кызматтын маалыматына караганда кармалган мугалим ДНД студенттерге сабактарды өткөргөн эмес жана бекитилген окуу планын толук аткарган эмес. Мындан тышкары ал пара алуу максатында студенттерден экзамендик упайларын атайлап төмөндөткөн. Учурда ал УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бул сыяктуу башка фактыларды аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Манас шаарында жаңы төрүлгөн ымыркайын таштап кеткен 15 жаштагы кыз кармалды. Манас шаарында жаңы төрүлгөн ымыркайын көп кабаттуу үйлөрдүн биринин эшигинин алдына таштап кеткен шектүү кармалды. Бул тууралуу Супер KG порталына Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, кечээ 8 октябрда саат 14:40 чамасында Манас шаарынын ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Манас шаарында жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринин эшигинин алдына жаңы төрүлгөн наристени таштап кеткендиги боюнча маалымат түшкөн. Аталган факт Манас шаарынын ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Окуя болгон жерде кароо жүргүзүлүп, табылган ымыркай Жалал Абад облустук төрөт үйүнө өткөрүлүп берилген. Мекемеден билдиришкендей, ошол эле күнү саат 17:00 чамасында кылмышка шектүү кармалган ал 15 жаштагы өспүрүм экени айтылды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Кошумча маалымат кийинчерээк бериле турганы маалымдалды. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат. Операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. М-банк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым ыраазы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Автобуска батыш үчүн жүргүнчүлөрдү түрткөн жигит. Социалдык тармактарда номер 222 маршруттагы автобустун Агордо аялдамасында тартылган видео тарап, коомчулуктун көңүлүн бурду. Видеодо жаш жигит автобуска батыш үчүн жүргүнчүлөрдү түртүп, өзү араңдан зорго киргени көрүнөт. Ал эми күчү жетпеген окуучу бала сыртта калып, достору автобустун ичинде кеткен. Жарандар мындай көрүнүш күн сайын кайталанып жатканын айтып, коомдук транспорттогу башаламандыкка нааразы болушууда. Ошто Камчыбек Таршиевке ыйлап кайрылган аялдын уулуна жаңы өкүм чыкты. Ош облустук сотунун соттук коллегиясы МКБ аттуу жаранга карата биринчи инстанциядагы соттун өкүмүн өзгөрттү. Бул тууралуу Турмуш басылмасына облустук соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 2025 жылдын 6 октябрында Ош облустук соту МКБ аттуу жаранды Кылмыш жаза кодексинин 207 беренесинин 2 бөлүгүнүн 2 пункту топ болуп жасалган каракчылык боюнча күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыратуу жазасын белгилеген. Ошол эле учурда сот МКБга карата Кылмыш жаза кодексинин 82 беренесин колдонуп, пробациялык көзөмөл чарасын тандады. Натыйжада ал жаза мөөнөтүн өтөөдөн бошотулуп, 1 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлгө алынды. The winner is the world champion of the world, Chinarbek Isabeko, Kyrgyzstan.
Чынарбек Изабеков эркин күрөш боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпиону болду. Кыргызстандын спортчусу Чынарбек Изабеков Венгрияда өтүп жаткан эркин күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль утту. Ал 100 кг салмактагы финалдык беттеште АКШдан келген атаандашын жеңип чемпиондук наамга ээ болду. Белгилей кетсек, Изабеков 2021 жылы да дүйнө чемпиону аталган. Ал учурда белгилүү балбан Мерим Жуманазарованын машыктыруучусу болуп саналат.